Саламатсыздарбы? Азыр мен сиздерге мурда коюлбай калган электрондук күндөлүккө бааларды, темаларды сайт аркылуу кантип жазыш керек экенин көрсөтүп берейин. Сиздер кааласаңыздар Google менен кирсеңиздер болот, же болбосо Chrome менен кирсеңиздер болот. Кайсы издөө системасын пайдалансаңыздар дагы боло берет да. Chrome'го кирип туруп AES мугалим деп жазабыз. Андан кийин реестр педагогических кадров деп чыгат. Ал жака киребиз. Киргениңиздерде баягы электрондук күндөлүккө жазып кирген логин паролду сурайт. Ал жерге пиниңиздер менен 12 цифрадан турган паролуңуздарды жазып киресиздер. Жогорудагы майда тушкалар турат го, ошол жерде басабыз. Электрондук күндөлүк деп чыгат. Электрондук күндөлүктү тандайбыз дагы. AES мугалим аркылуу кирүү дейбиз. AES мугалим аркылуу киргениңиздерден кийин ушундай болуп калат. Телефондон киргениңиздерде, компьютерден киргениңиздерде нормально эле болот. Эми бизге иштешке ыңгайлуу болуш үчүн жогору жактан блокировка ориентации деген өчүрүп коебуз дагы телефонуңуздун экранын өзгөртүп алабыз. Баягы кино көргөндө туурасынан кое алабыз го, ошондой. Андан кийин мына күндөлүк деген жердеги 3 сызыкты басабыз. Журналым дегенди басабыз. Журналымдан кийин менин журналым деп чыгат. Менин журналымды басабыз. Бул жерден сиздердин бир жумага коюлган расписанияңыздар чыгат. Мындай. Ушул жерден эми биз арканкы числодогу күндөрдү толтурушубуз керек да. Мына календардын значогун басабыз. Басканыбыздан кийин арканкы числого кайтып, мисалы, октябрды карай турган болсок. 16-октябрда карайын. Мына арканкы числого келди. Азыр 9-А класстын темасын жазабыз. Бул жерде келип туруп 2 жолу басасыздар. Басканда ушундай журнал ачылат. Журнал ачылганда баа коюу, тема жана тапшырма деп чыгат. Мен бул жерге тема жана тапшырмаларды жазганым үчүн мына чыкты. Сиздерде болсо, эгер жазбасаңыздар, жазылбаган болуп чыгат. Тема жана тапшырманы тандап, мындай тандап бул жерден теманы жазып, анан сактап чыгасыздар, тема менен тапшырманы жазып. Баа коюуда дагы баа коюуну басасыздар. Баа коюуда телефонуңуздарды экранын өзгөртүп аласыздар, сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн. Анан бул жерде бааларды ар бир окуучуга коюп сактап чыгасыздар. Сакталды деп өзү системадан көргөзүп берет. Андан кийин башка класстардыкын толтуруш үчүн артка дегенди басасыздар. Басканыңыздарда кайрадан бүгүнкү күндөгү числого алып келип коет. Башка класстыкын толтуруш үчүн кайрадан ошол числого барабыз дагы. Мисалы, 16-октябрды толтурдукпу? Эми 7Гга киребиз. 7Гга киргенде дагы деле 2 жолу басып, журналды ачып алып, баягы аракеттерди кайрадан кайталайсыздар. Ошентип толтурулбай калып кеткен журналдарды толтуруп алсаңыздар болот.